кантип соттолбогондугу тууралуу маалыматтарды көргөзөм достор. Анда эмесе App Store же болбосо Google Play киресиздер дагы түндүк деп жазасыздар. Мен буну уже сохранять этип койгом. Ошон үчүн мен сразу эле кирип кетем. Так, сиздер болсо ID карт паспортуңуздар менен регистрация болосуздар. Андан соң издөө бөлүмүгө жазасыздар. Мынакей чыкты, экинчиде Кыргыз Республикасынын аймагында адамдын жазык жоопкерчилигине дейт. Ошону басасыздар достор. Андан соң бул жерде маалыматтарды окуп чыксаңыздар болот. Так, эгерде сиздерге тез аранын ичинде керек боло турган болсо, бул кат 3 сааттын ичинде могу акчасын төлөп алсаңыздар болот, 1090 сом. Андан соң 1 иш күнүндө 191 сом, 3 иш күн болсо 86 сом экен. Бизге болсо 7 күн иш күн белгилесеңиздер, бул эч кандай акча төлөбөйсүздөр, сиздерге келет. Маалыматтарды бул жерде мишке кылып коебуз. Бул жерге сиздер телефон номериңиздерди жазасыздар. Если сиздер болсо бул жерде аты жөнүңүздү өзгөрткөн болсоңуздар, бул жерде толтурасыздар. Биз болсо жок дейбиз. Андан соң бул жерде өтүнмө деген басасыздар достор. Сиздердин жеке кабинетиңиздерге же болбосо электрондук поштаңыздарга 7 күндүн ичинде маалымат келет. Так, бул жерде иш күнүн тандаган болсоңуздар, бул жерде 86 сом 3 күнүн ичинде келет экен. Эгерде мындай боло турган болсо, сиздер картаңыздар аркылуу төлөм жүргүзөсүздөр.